жетекчи. Республикаский. Садыр Жапаровты знаешь, ошондон келдим, 15 000 сом төлөп койгула деген шылуун пайда болду. Социалдык тармактарда өзүн тазалык ишканасынан тааныштырып, элден 200 сом талап кылып жүргөн жарандын видеосу тарап жатат. Ал эми чогулган акча республикалык салык кызматынын эсебине түшөт деп ишендирүүдө. Бирок Кыргызстанда мындай кызмат жок, республикалык эмес салык кызматы бар. Ал эми шаар тургундары жаранга өзүн тааныштырып коюу өтүнүчүн келтиргенде, видеодогу адам ал Садыр Жапаровтан келген айтууда. Күбөлөрдүн айтымында жада калса өзүн тазалыктын кызматкеримин деп тааныштырган адам төлөндү деген мөөрү менен квитанция таратып жүргөнүн айтышат. Бирок анда мөөр кайсыл мекемеге таандык экендиги жана кайсыл тейлөө үчүн каражат төлөнгөндүгү тууралуу маалымат жок. Социалдык тармактын колдонуучулары ошондой эле бул жаран Дордой базарында унаа токтотуучу жайда акча чогултуп, кээ бир дүкөндөргө электрик сантехник болуп кирип акча талап кылып жүргөндүгүн белгилешкен. Белгилей кетсек, жакында президенттин басма сөз кызматы расмий билдирүү жасап, анда президент Садыр Жапаровдун атын жамынып, акча талап кылгандарга ишенбөөгө чакырган. Садыр Жапаров барас. Ой, да ты что? Да, Садыр Жапаров знаешь? Знаю. Ты что? Ошодон келдим. Да? Да. Я в это сегодня выложил видео, чтобы знали. Садыр Жапаров знаешь? Знаю. Тазалыкка берип коелам, алло. Мне не берет. 15 000 сом. Да? Сейчас подожди. Балдар үйүндө каза болгон өспүрүмдүн бир тууганы президентке кайрылуу жасады. Чүй облусундагы Балдар үйүндө каза болгон 12 жаштагы Игорь Якуниндин бир тууган агасы Богдан Якунин видео кайрылуу жасады. Анын президентке кайрылуусу интернетке жарыяланды. Ал каргаша орун алгандан бир күн мурда жана андан кийин окуялар туурасында кеңири айтат. Ошондой эле тергөөчүлөр аны жабыркаган тарап деп эсептебегендигин, Балдар үйүнүн директору ишти жашырууга аракет кылып жатканын белгиледи. Ал президенттен бул ишти жеке көзөмөлүнө алууну өтүндү. Мага инимди каза болгону туурасында 2-июнда кабарлашты. Мени жабырлануучу тарап катары эсептебегендиктен кандай экспертизалар дайындалганын билбейм. Бул маселе боюнча мен балдарды коргоо бөлүмүнө кайрылдым. Бирок алар мага жардам берүүдөн баш тартышты. Урматтуу Садыр Жапаров, мен сизге жардам сурап кайрылам. Менин сизден башка кайрыла турган эч кимим жок, деди ал. Коомдук ишмерлер Бабановдун иши боюнча президентке кайрылды. Кыргызстанда Апас Жумагулов, Абдыганы Эркинбаев, Алтай Бөрүбаев, Накен Касиев, Роза Айтматова баштаган коомдук ишмерлер камакта жаткан экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун ишине байланыштуу президент Садыр Жапаровго кайрылды. Кайрылууда алар Бабановдун бөгөт чарасын өзгөртүп, тышка чыкпоо тил каты менен камактан бошотууну өтүнүштү. Андан тышкары тергөө соту ачык айкын өткөрүү маанилүү экенин белгилешти. Өмүрбек Бабанов 31 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде сурак бергенден кийин кармалган. Жазык кодексинин коррупция беренеси менен айыпталган мурдагы премьер-министр Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен 31 июлга чейин камалган. Жапаров аскер кызматкерлерине сыйлык тапшырды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 21 июнда аскердик жана кызматтык милдеттерин аткарууда көрсөткөн эрдиги менен каармандыгы үчүн бир катар аскер кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Президент өз сөзүндө эл жерге кызмат кылуу кандайдыр бир сыйлыкка умтулуу эмес, өз өмүрүн топтогон тажрыйбасын, болгон билимин мекенге арнап өлкөнүн өнүгүүсүнө салымын кошуу дегенди билдирерин баса белгиледи. Садыр Жапаров Айкөл Манас баштаган ата бабаларыбыздан берки батырлардын тизмесинин аягы бүтпөстүгүн, бүгүнкү ата мекенди коргоочулар өлкө үчүн жан аябай кызмат кылууга даяр экенин айтты.